системасын санариптештирүү боюнча эгер сөз кылсак, биз дагы сот системасы башка биздин коомдун тармактарында эле ошо санариптештирүүгө өтүүгө конкреттүү аракеттер жасап жатабыз. Бүгүнкү күндө бардык соттордо, жергиликтүү соттордон баштап бардык соттордо иштер келип түшкөндө соттордо алар деген электрондук түрдө катталат. Электрондук түрдө атайын автоматизированный, автоматташтырылган карточка түзүлөт. Ошонун негизинде иштер учетко алынат. Мындан тышкары соттук отурумдар өткөн залдарда аудио, видео жазуулар жүргүзүлөт. Эгерде конкреттүү түрдө айтсак, 72 жергиликтүү соттордо 152 залдар бар, соттук отурумдар өтүчү. Ал жерде бүгүнкү күндө где-то 80ден ашык залдар аудио, видео жазуулар жүргүзүү системалары менен жабдалган. Ушу жылдын аягына чейин дагы 77 залда ошондой аудио, видео жазуулар жүргүзүү системалары орноштурулат. Ошону менен толук аудио, видео запись жазуу системалары соттордо болот деп ишенебиз, Кудай буйрса. Андан тышкары бул аудио, видео жазуудан тышкары видео конференц байланышуу деген системалар курулуп жатат. Казыр жана проектный соттор бар, пилотный соттор. Ошо пилотный соттордо бул аудио, видео конференц-связь жана башка бүт аудио, видео жазуулар толугу менен бүт системалар орноштурулган жана ошолорки ишке ашырылып жатат да. А видео конференц-связьти өткөрүү бул деген жаңы кабыл алган жазык процессуалдык кодексте түздөн түз көрсөтүлгөн. Ушундай видео конференц-связь менен күбөлөрдү, жабырлануучуларды, айыпкерлерди даже сурап жүргүзүүгө болот. Жанагы алыс жерде болуп калса. Андан тышкары жергиликтүү соттор жана жаза аткаруучу мекемелер менен видео конференц-связь дагы уюштурулган. Соттолгон адамды сотко алып келбейли, ошолорки камакта жазаны өтүп жаткан жерден эле ошол жерден видео конференц-связь менен сурап, соттор иштерди кароосо болот. Жана буга шарттар түзүлүп жатат. Болду. А неге сиз жанагы сот реформасы боюнча да сүйлөйсүңүз? Сот реформа боюнча өзүңөр билгендей, сот реформалоонун деген баягы 3 чоң багыты бар. Бул биринчиден баягы мыйзамдардын базасын кеңейтүү жана жаңыртуу. Экинчи, сот системасында иштеп жаткан судьялардын кадрлык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу. Ошондой эле жана материалдык, техникалык жактан, акча каражат жактан сот системасынын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу. Ушу 3 чоң багыт боюнча. Жана биринчи багыт боюнча мыйзамдарды жаңыртуу. Мыйзамдардын жаңыртуусу боюнча өзүңөр билгендей, жакында эле мына 1-январдан баштап жаңы жазык кодекс, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекстер, жанагы бузуулар жөнүндө кодекстер жана башка кодекстер да кабыл алынды. Эгерде айтсак, бул кодекстердин негизги багыттары бул жерде баягы иштерди караганда жанагындай санариптештүү мал жабдууларды колдонгонго түздөн түз каралган. Мисалы жазык процессуалдык кодексте. Жанагы видео конференц-связьтарды өткөргөнгө да ошондой мүмкүнчүлүк түздөн түз жазылып, ошондой жазык процессуалдык кодексте
ошондой мүмкүнчүлүк берилген. Ошон үчүн эгерде үчүнчү багытты алсак, жана материалдык, техникалык жактан, акча каражаттардан соттун мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча, бул боюнча дагы каражаттар берилип, жанагындай залдар, аудио, видео жазуулардын системасы менен толукталып, жабдууланып жатат. Мен жанагы айткан 172 жергиликтүү соттордун залы бар. Ошол жерде жанагындай 152 система, видео системалар коюлган. Эми жылдын аягына чейин калган соттук залдардагы ушундай аудио, видео система менен жабдууланат. Пландалып жатат. Ошо ишке ашат деп ойлойбуз.